Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн биз өтө кубанычтабыз. Бүгүн биз жакшы ден соолуктун негизги принциптеринен бири болгон таза аба жана туура дем алуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыркы мезгилде көпчүлүк адамдар ыйык китептер бурмаланган деп айтышат. Чын эле ушундайбы? Торат, Забур, Инжил аныкпы? Булардын аныктыгын Куран далилдейби? Мына ушулар жөнүндө биз берүүбүздүн 2 бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Таза аба бул өмүр булагы деген эң туура сөздөр. 40 жашка чейинки адамдар оору тууралуу ойлошпойт. Оору келип, анан ар ким өз энчисин алмайынча биз оору жөнүндө ойлобойбуз. Бала кезибизде биз кызамык, суу чечек менен ооруп, кийинчерээк ар кайсы жерибизди оорутуп, сындырып же күйгүзөбүз. Андан кийин муундарыбыз да ооруй баштайт. Биз көрүнгөн тамакты жеп, кеч жата баштайбыз. Жана бир жерибиздин ооруганын деле сезбейбиз. Тилекке каршы биз ден соолугубуз жөнүндө качан гана аны дат баса баштаганда гана ойлойбуз. Ошондо гана бир нерсе кылуу керектигин түшүнөбүз. Мурункудай тамакты тегиз жей албайбыз. Буга кабатыр болобуз. Аллергия пайда болот, көңүлүбүз чөгөт, эске тутуубуз начарлайт, ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз төмөндөйт. Кымбаттуу достор, мына ушунун баардыгы биздин ден соолугубуз үчүн кам көрбөгөндүктүн негизи болуп эсептелет. Адамдар машина, кир жуугуч машина сатып алганда же башка буюм алганда аны кантип урунуш керектигин үйрөнөт. Сатып алган буюмун жакшылап сактоого аракет кылат. Ал эми биз ден соолуктун эрежелерин этибар албайбыз. Бул аз келгенсип биз өзүбүздүн ден соолугубузга көп зыян келтиребиз. Бирок биздин денебиз таң каларлыктай жаралган. Ага келтирилген зыян менен ал өзү күрөшө алат. Ден соолуктун эрежелерин бузуп, биз анын оорулар менен күрөшө турган аракетине тоскоолдук кылабыз. Мына ошондуктан микробтор адамга жакын. Туура эмес жашап, биз ден соолуктун эрежелерин бузабыз. Денебизге микробтордун кирип жашашына көмөк кылабыз. Кызык, ушул микробторду жок кылуу үчүн медицинада бир препарат бар болду бекен? Ал өзү эмне? Баасы канча? Буга мен жооп берейин. Ал баага деле турбаган нерсе. Бирок эгер анын 1 литри 10 сом турса, анда ага кардарлар өтө көп болмок. Бул өзү деги эмне? Бул жөнөкөй эле таза аба, кислород. Биз аны кантип алабыз? Биз аны дем алуу аркылуу алабыз. Адам тамак ичпей бир нече жума чыдай алат. Суусуз 2-3 күн чыдайт. Бирок абасыз эч чыдай албайт. Эгер кислород адамдын денесине келбей калса, анда 3-4 мүнөттүн ортосунда эле адам өлүп калышы ыктымал. Таза абанын жетиштүүлүгүнөн биз аны баалабай жатабыз жана анын тазалыгы үчүн да күрөшпөйбүз. Биздин денебиздеги миллиондогон клеткаларды кислород менен камсыз кылып туруш үчүн күнүгө ар бир секунд сайын 12 миллион жаңы клеткалар жаралып турушу керек. Мына ошондуктан таза абада жашоо эң маанилүү. Үйүбүздү, квартирабызды кышында болсун, жайында болсун жакшылап желдетип турушубуз керек. Жана биздин өпкөбүз да дайыма таза аба менен камсыз болушу керек. Абадагы кислороддун жетишсиздиги эмнеге алып келерин көп жылдык тажрыйбалар көрсөтүп турат. Кислороддун жетишсиздигине башка клеткаларга караганда баш менин клеткасы өтө сезгич келе тургандыгын келтирилген далилдерден көрүүгө болот. Ошондуктан кислороддун жетишсиздиги адегенде баш менин клеткаларын жабыркатат. Кислороддун жетишсиздигинен адамдын эрк күчү, акыл эс жөндөмдүүлүгү начарлайт. Мына ошондуктан суу алдындагы же космостогу адам белгилүү бир түзүлүш аркылуу жиберилүүчү кислородко муктаж. Кислородсуз туура ой жүгүртүп иштөөгө мүмкүн эмес. Көпчүлүк адамдар өпкөсү менен толук таза дем алып көрүшкөн эмес.
ал аз келгенсип тамекинин түтүнү менен да дем алышат. Кымбаттуу достор, мунун баарын мен эмне үчүн айтып жатам? Жообу жөнөкөй. Эгер мээбиз жакшы иштесин десек, сезимдерибизди колго алууну кааласак, анда биз жетишерлик өлчөмдөгү абага ээ болушубуз керек. Жана таза аба менен дем алууга камкордук көрбөсөк, биз жакшы ден соолукта боло албайбыз. Биздин денебиз керектүү өлчөмдөгү кислородду алыш үчүн биз туура дем алышыбыз керек. Туура дем алуу деген эмне? Жообу бул терең дем алуу. Мен силерге бир эң жөнөкөй, бирок эң керек дем алуу көнүгүүсүн сунуш кылам. Ал силерге жакшы уктоого, жакшы аппетиттүү болууга, терең ойлонууга, кан айланышынын жакшыруусуна жардам берет. Ал көнүгүү мындайча: ачык абада же ачык терезенин алдында туруп, колуңарды белиңерге койгула. Роза гүлүнүн жытын сезгенче мурдуңар менен жай дем алгыла. Кабыргаларыңар кыймылга келе баштаганын көрөсүңөр. Ичиңердин булчуңдарын кыймылга келтиргиле. Өпкөңөр кислородко толуп болгондон кийин дагы бир жолу терең дем алгыла. Дагы бир жолу. Акыркы жолу дем алганыңарда колуңардын манжалары эң ылдыйкы кабыргаңарды басып турушу керек. Эми оозуңарды ачып, бүт демиңерди чыгаргыла жана аягында ичиңердин булчуңун бош койгула. Бардык аба чыгып бүтмөйүнчө демиңерди чыгара бергиле. Бул көнүгүүнү күнүгө 3, 4, 5 жолу кайталап жасагыла. Жакшы натыйжага ээ болуш үчүн дем алып жатканда колуңарды өйдө жай көтөргүлө. Көнүгүүнү ар түрдүүчө жасаш үчүн дем алганда булкунуп дем алып, анан кайра жай чыгаргыла. Анан кайра тескеринче жасагыла. Бул көнүгүүнү азыр эле жасай баштагыла. Өзүңөргө жардам бергиле жана жашооңорду жакшырткыла. Таза аба жана терең дем алуу бул чын ден соолуктун факторлорунун бири. Жакшы желдетилген бөлмөдө уктагыла. Тамекир тартылган бөлмөдөн алыс болгула. Биздин толкунга көңүл бургандардын бардыгына дагы бир жолу салам айтабыз. Азыр эле биз сиздер менен жакшы ден соолуктун маанилүү принциптери болгон таза аба жана туура дем алуу жөнүндө сүйлөштүк. Биз сиздердин пикириңиздерди күтөбүз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр биз ыйык Куран, Тораттын, Забурдун жана Инжилдин чындыгын аныктайбы деген руханий темага сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Булар аныкпы? Мүмкүн бул берүүдөн кийин сиздер биз менен ой бөлүшкөндү кааларсыздар. жылы ээн калган үңкүрдөн бир араб бала эң маанилүү ачылыш жасаган. Бул унутулган байлык эле, бирок ал алтын же күмүш эмес. Ал чындыкты баалаган адамдар үчүн алтындан да кымбат болчу. Бул кокусунан болгон ачылыш эле. Аны Мухаммед ад-Диб деген койчу ачкан. Ал жоголгон коюн издеп, Иордан дарыясынан алыс эмес жердеги Өлүк деңиздин тегерегин карап жүргөн. Бир убакта ал үңкүрдүн оозуна келип калат. Бир аз мурда болуп өткөн ороодон кийин үңкүрдүн оозу ачылып калган эле. Койчу тешиктен ташыргытат. Ал жактан чоподон жасалган буюмдун сынган үнү угулат. Анан ал үңкүрдүн ичине кирет.
Анын ичинен байыркы кол жазмалар менен чапталган идиштерди көрөт. Бул кол жазмалар өтө эле эски болгондуктан аны адегенде эч ким окуй албайт. Акыр аягында бул кол жазмаларды окуй ала турган окумуштуулар табылат. Илимий жана химиялык изилдөөлөрдөн кийин бул байыркы кол жазмаларга 1800 жыл болгондугу аныкталган. Бул байыркы пайгамбарлардын кол жазмалары болчу. Алардын ичинде Муса, Дөөт жана Сулайман пайгамбарлардын ыйык китептери да бар эле. Кудайдын сөзүнөн күмөн санаган илимий кылымда бул кандай гана керемет ачылуу болду. Ыйык китептердин бул байыркы кол жазмаларын биздин убакка чейин сактап, Кудайдын өзгөчө бир максат койгондугу эми белгилүү болду. Кээ бир адамдар ыйык китептер бурмаланып жана жоголуп кеткен деп айтышат. Бирок ким Кудайга ишенсе, ал анын ыйык китептерине да ишенет. Кудай өзүнүн сөзүн коргоого күчү жетерине да ишенет. Биз Курандан буларды окуйбуз. Биз эскертүү жөнөткөнбүз жана биз аны кайтарып турабыз. Куран Хижр сүрөсү 9-аят. Инжил ыйык китебинин чындыгына күмөн санаган адамдар жөнүндө Куран мындай деп айтат. Эгер сен жер үстүндөгүлөрдүн сөзүн уксаң, алар сени Алланын жолунан адаштырат. Алар божомолдоп гана жалган бир нерселерди ойлоп чыгара беришет. Куран Айбанаттар сүрөсү 116-аят. Ыйык Курандын ушул сөздөрүн аныктап Торат мындай дейт. Чөп куурайт, гүлдөр соолойт. Ал эми биздин Кудайдын сөзү түбөлүккө сакталат. Исайя пайгамбардын китеби 40-бап 8-ыр. Дин илиминин окумуштуулары Инжилдин чындыгын аныктаган Курандан алынган төмөнкүдөй текстти келтиришет. Биз ушул чын жазууну ага чейин эле болгон чындыкты далилдеш үчүн, аны сакташ үчүн жөнөттүк. Алланын бергени боюнча баа берип, адамдардын кызыкчылыгына азгырылып чындыктан четтебе. 5-сүрө 45-аят. Бул жерде Куран Кудайдын ачылуусу Мухаммедке жарыялаганын аныктайт. Ушуну менен ыйык жазуулар ага чейин эле болгондугун жана ал аны сакташ керек экендигин далилдейт. Ошондой эле ушул сүрөдө Мухаммед Кудайдын көрсөтүүсүнүн негизинде сот жүргүзгөндүгү айтылат. Кудай аны жалгасын. Куран өзүнүн жолун жолдоочуларды Торат менен Инжилди далилдеш үчүн аларды андан ары алып жүрүүгө чакырат. Айт, о адамдар, Торат менен Инжилдин түздүгүн жана Кудайдан болгондорду аныктамайын силер эч нерсе кармабагыла. 5-сүрө 68-аят. Кимдир бирөөлөр мынтип сурашы мүмкүн. Ал эми Инжил туурасында кандай? Ал сакталып калдыбы? Бурмаланган жокпу? Өзүнүн сөзүндө турган, бардыгы колунан келген Кудайга ыраазыбыз. Бизде жүздөгөн жылдар бою сакталган жана биздин мезгилге чейин жеткен Инжилдин байыркы кол жазмалары бар. Ээн жаткан Синай жарым аралындагы Мусанын бели деген жерде байыркы кол жазмалар табылган. Бул кол жазмаларда Торат менен Забур гана эмес, Инжил дагы бар болчу. Алар биздин доордун 4-кылым менен катталган. Ыйык Куран башка ыйык китептерде эле Инжилдин чындыгын аныктайт. Асмандан сага жиберген Куранга жазып буйругун аны менен далилдеп, мурдагыдан келаткан буйруктардын чындыгын колдосун деп адамдар андан мурда жиберген Торат менен Инжилди, андан кийин Теңириң айырмасын билсин деп аяттарын жиберди. Чындыгында Алланын аяттарын билбеген жаза тартып жабыркап кор болуп өтөт дүйнөдөн. Алла улукбек абал андайлардан кек алат. Куран 3-сүрө 2-3-аяттар. Бул жерден Куран мусулмандарды Торат менен Инжилди тутууга жана ага ишенүүгө чакыргандыгы көрүнүп турат. Бул чакырык сүрөлөрдө мындай айтылат. Булар биз ыйык китеп карматып, данышмандык менен пайгамбарлык касиет бергендер. Эгер алар буга ишенбесе, анда биз муну буга ишенгендерге беребиз. Алар Алланын жолу менен жүргөндөр, алардын жолуна түш. 6-сүрө 89-90-аят. Кымбаттуу достор, Курандын айткандарын жолдоп, эми бизди толкундаткан суроолорго жооп издеп тез-тез Торатка, Забурга, Инжилге кайрылып турабыз. Ылайым Кудай бизди колдоп жардам берсин. Ал эми азыр болсо сиздердин көңүлүңүздөрдү Ыйса куткаруучунун бай адам жана Лазар жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесине бурабыз. Ыйсанын бул аңгемесинде өмүр жолдору таптакыр башкача эки адам тууралуу баяндалат.
Бирөөү аябай бай жашайт, бирок адал эмес оокат кылат. Экинчиси кедей болот, бирок адал оокат кылат. Бир адам бай болот, шайы шалбар кийинип, күнүгө тойлоп сайран курат. Анан да бир Лазар аттуу кедей болот. Ал ошо байдын эшигин сагалап, жарааты менен жатып, байдын үстөлүнөн түшкөн тамак калдыгын жешти тилеген. Иттер келип, анын жараатынын картын жалап жүрүшкөн. Жарды өлөт да, аны периштелер Ибрайым алдына алып кетишет. Бай да өлөт, аны көмүп коюшат. Тозокко түшүп кыйналып жатып, көзүн ачып, алыстан Ибрайым менен Лазарды бейиштен көрөт да муңкана суранат. Атабыз Ибрайым, мага боор оруп кой. Лазарды бери жибер. Ал келип сөөмөйүн сууга салып, өрттөнүп бараткан менин тилимди муздатсын. Мына бул жалынга какталып кыйналдым. Бирок Ибрайым мындайча жооп кайтарат. Балам, эсиңде бардыр. Сен өмүрүңдө өз каалаганыңдын баарын албадың беле. Лазарга эч нерсе тийген эмес. Азыр ал мында жыргап, сен куурап жатасың. Анын үстүнө силер менен биздин ортобузда түпсүз туңгуюк бар. Бизге келүүнү каалагандар эч өтө албайт. Ошондой эле мындан да силерге эч ким бара албайт. Ошондо бай айтат: жалбарып суранам, Лазарды атамдын үйүнө жибер. Анткени менин 5 бир тууганым бар. Айтсын аларга. Алар мына бул тозокко келгилик кылбасын. Ибрайым ага жооп айтат: аларда Муса бар, пайгамбарлар да бар. Ошолордун сөзүн угушсун. Тигил кайра безилдейт: жок Ибрайым атаке, эгерде аларга өлгөндөрдөн бирөө келип айтса, алар тобо кылышат. Ошондо Ибрайым ага айтыптыр: алар Муса менен пайгамбарлардын сөздөрүн угушпаса, анда өлгөндөрдөн кимизи тирилип келсе да аларга ишенишпейт. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык Инжилде 16-бап 19-ырдан 31-ырга чейин жазылган.
биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.